20 жылдык маареке арналып уюштурулган салтанатта окуучулар менен педагогдор чакан концерт берип, акындар менен ата-энелер мугалимдерди алкап, демөөрчүлөр алардын жооптуу эмгегине ыраазычылыктарын айтып, айтор педагогдордун маанайы ачылды. 20 жылдык маарекеге карата коюлган окуучулардын кол эмгегинен жаралган көргөзмөдөн да кыя өтө албадык. Бул көргөзмөнүн атын краски жизни деп койдук, өмүр боектору деп. Эркек балдар биз Булгарыдан ар кандай ушундай сувенирлерди жасашат. Кийизден, фетрден жумшак оюнчуктарды жасайбыз, атайын чөнтөк телефондор үчүн каптарды жасайбыз. Жана сайманын түрү, бул килем сайма деп аталат. Муну атайын инструмент менен сайышат. Жүн живописи деп аташат. Азыр балдардын жакшы көргөн мультфильм каармандары. Азыркы балдар бат үйрөнүүгө шыктык. Көз жоосун алган көргөзмөнү жараткан балдар билим алган Давка мектеби 2003 жылы Кувейт мамлекетинин демөөрчүлөрү менен Зеленый колос фонду тарабынан негизделген. Бул аралыктын ичинде мектеп 7,5 миңден ашык бүтүрүүчүгө билим берип, турмуш жолуна узаткан. Ошонун арасында 3,5 миң жетим балдар бул мектепте акысыз билим алып, тарбия алып, толук кандуу камсыз болуп, кийим-кечек баардык керектүү нерсе менен камсыз болуп окуганга мүмкүнчүлүк ала алышты. Жетекчинин айтымында аталган мектептин ишмердүүлүгү, билим берүү деңгээли, балдардын тарбиясы мындагы жамааттын аткарган эмгегинин натыйжасы. Башка мектептерден өзгөчөлүгү мында билим берүү менен бирге балдарга тарбия берүүгө өзгөчө маани берилет. Тагыраагы аталган мектептин саясатына ылайык ыйман инсап кодексине басым жасап, балдардын ыймандуулугуна өтө чоң көңүл бурулат. Ошонун эсебинен биздин балдар, мектеп окуучулар, бүтүрүүчүлөр мектепти аяктагандан кийин ийгиликтүү окууларын улантып, азыркы мезгилдеги коомдогу алдыңкы адамдардан болуп жүрүшөт, ийгиликтүү эмгектенип жатышат. Кувейттеги Рахма фондуна, Кыргызстандагы Smart Generation фондунда жана ошону менен бирге жалпы Кувейт мамлекетинин жарандарына, демөөрчүлөргө чоң ыраазычылык билдирип кетет. Чынында эле мектеп комплексинин 20 жылдык маарекесине келген бүтүрүүчүлөрдүн бири Жанара Мирбекова айымдын айткандары жогоруда жетекчинин айткандарын тастыктагандай болду. Ал окууну бүтүп 7 жылдан соң медакадемияга окууга тапшырылган. Мындагы окуучуларда мектеби жөнүндө өзгөчө сыймыктануу менен кеп салышты. Бул мектепте алган билим биз үчүн аябай мындай чоң бир колдоо болуп эсептелинет десем жаңылышпайм. Себеби дегенде жогоркуда айтып өткөндөй 7 жыл өтүп кетсе деле мен ОРТ тапшырып кайрадан медакадемияга 1-чи курсуна өтө алдым да. Бул эмнени билдирет? Значит, фундамент жакшы курулган, значит, база жакшы бар деген сөз да. Бул жактагы мугалимдерди эң кымбат баалуу мугалимдер деп эсептейм. Анткени бул жактагы мугалимдер ар бир окуучуну башынан сылап, өзүнүн билимин үйрөтөт, өзүнүн тарбиясын үйрөтөт. Анан бул жактан чыксаң дагы ынсаптуу, ийгиликтүү, ыймандуу болуп чыгасың. 1-чи класстан баштап окуйм, 10 жыл болду. Эч жака кетпей окугам ушул жерде. Биринчисинен бул жерге ушул мектепти тандаганымдын себеби биринчиси бул медициналык жакка деген мындай күчтүүрөөк болот да. Көбүнсү бүткөн кыздардын жарымы деген медицина жакка тапшырышат. Ошончун ушул мектепти тандагам. Дагы тилдери жакшы үйрөтүшөт, тилдерди, араб тили, англис тили, ошолорду азыр кадимкидей жакшы сүйлөйбүз да. 20 жылдык маареке салтанатында балдарын окуткан мугалимдерге ата-энелердин ыраазычылыктары да армын болду. Атасы жок балдарды камкордукка алып келген устаздарга, спонсорлорго чоң ыраазычылык билдиргим келет. Чоң рахматымды айткым келет. Мугалимдердин дарегин айтылган ыраазычылык сөздөр мол болду. Эң башкысы балдарга берген билимдин натыйжалуу сапатынан улам жыл санап мында окууну каалаган окуучулардын сан арбыган. Мааракеңиздер кут болсун. Келечек ээлерин билимге суугарган Давка мектеп комплексинин педагогдор жамааты. Калия Карыбекова, Бекболот Тогдурбеков, билим жаңылыктарына.